Канат деген инибиз мына жаштарыбызды биз окутайлы деп, мынакей билимдүү жаштар деп бүгүнкү күндө 5000 жашты айтиге бекер окутуп атабыз. Компьютерный грамотность. Мусулман деген өзү только намаз окуп эле кепи сүрөт, чубак айтчу эле коебу. Нерсени айтса ошол кезде мен ойлочумун эле да, чубак ушунча жинденбей эле койсом, ошо чубагадын жүрөктөгү переживаниясын, жүрөктөгү күйүтүн, бизге болгон мухаббатын, бизге болгон сүйүнүчүн чубагадын ушу переживаниясын азыр сезип атам да. Ошон үчүн биз мусулмандар биз окубасак, бизди башка бирөөлөр келип башкарат. Биз өзүбүздү келечегибизди өзүбүздү курбасак, башка бирөөлөр келип курат. Башка жактын келечегин, башка жактын суузун ичип алган жаштарыбыз анан башка жакты сүйлөйт экен да. Аллага шүгүр кылайык. Мына ошон үчүн эгемендүү жерибиз бар, ынтымактуу жерибиз бар, Кыргызстандай сонун жерибиз бар. Ошого шүгүр кылайык да. Канча деген элдер жүрөт, мына эгемендүүлүк жок. Сирияны караңыз, талкаланып атат, кандай болуп атат. Палестинаны карап атат, тынчтык жок, күндө бомба түшүп атат мынакей. Бул жактагы мына чечендер, дагыстандар төшүн каккан менен деле автономный мамлекет Россиянын алдында кыймылдайт. Ошон үчүн биз чексиз шүгүр кылайык, Кудай буйрса. Мына ошол жерде Канаттын апасына дагы ыраазычылык билдирип коюк. Мына 5000 баланы бекер окутуп атабыз. Бул 5000 балага азыркы күндө эсептегенде 2 миллиондон ашык акча кетти. Келечекте дагы кетет. Эгер кимдин балдары болбосо дагы мына Канаттын бизде баракчасы бар. Ошол жакта билимдүү жаштар деп балдарыңыздарды алып келсеңиздер болот. Бизге мыкты кадрлар, намаз окуган, ыймандуу жаштар керек да. Жаштарды окутабыз деп балдарды окутушкан, кийин мыкты Кембриджге окутушту, Оксфордко окушту, келгенден кийин бардыгы 7 жылдан кийин окуп келип визитка менен кармалышты да. Бул не десе, эң негизгиси эмнени үйрөнбөптүр? Бул иманды үйрөнбөптүр да. Имандын күчү ушундай экен, карыялар үйүнө апасын таштаттырбаган, карыялар үйпүзүн апасына кайбат айттырбаган, ушак айттырбаган, элин, жерин, акысын жедирбеген, бул имандын күчү экен да. Канча имандын күчү көтөрүлөт, ал ошончо зекет бергизи келет. Канча имандын күчү көтөрүлөт, ал ошончо жакшылык кылгызы келет. Канча имандын күчү көтөрүлөт, мамлекетке жардам бергизи келет. Канча имандын күчү көтөрүлөт, медресеге жардам бергиси келет, жетим жесирлерге жардам бергиси келет. Аллах Таала мындайларды Куранда мактап айткан, Бакара сүрөсүндө Аллах Таала айтат: булар намаз окушат, гайыпка ишенишет. Булар намаз окушат, гайыпка ишенишет. Биз берген рызкыдан деди. Биздин акчалар, биздин байлыктар, туугандар, бул биздики эмес. Бул Аллах Тааланыкы. Аллах Таала кааласа көбөйтүп берет, Аллах Таала кааласа азайтып берет. Аллах Таала кааласа рызкыны кең кылат, Аллах Таала кааласа кыскартат, туугандар. Ошон үчүн колубуздан келишинче дуа кылайык, Кыргызстанга, элибизге, жерибизге дуа кылайык, ынтымакташып, мына аксакалдарыбызды сыйлайык, апаларыбызды сыйлайык.